Министр sizge тиешелүү. Нейрохирургия больницасы боюнча 21 миллион акча, Кувейттин акчасы. Счетный палата сиздер дагы текшерсеңиз. Ошо акчасы боюнча проблемалар болгон, ачык айткандачы. Анан азыркы күндө сүйлөшүүлөр жүргүзүп, уже азыр жылыш башталды. Минздрав менен Госстрой переговор өткөзгөн. Билет болуш керек. Азыркы күндө уже бакы биз Кувейтке жазганда жооп келбей, ушу көпкө чейин ошондой болду да. А бирок азыркы күндө уже Кувейт жак жооп берилди, посол менен байланыштабыз. Азыркы күндө мына уже жасап баштады. Кувейт жак өтө биз жардам берели деп чуркап жүрөт. Биз тарапта болуп атат бардыгы. Жакында эле мен билгенден 2 киши келип кетти. Ушул проекттин үстүндө качан баштайсыңар депчи. Төрө Закирович, бул жактан биз тараптан болгон жок. Негизи 2016-дан бери эле ошо переписка болуп, жана азыр Бактык Жаныбектин айткандай бул жоопторду бербей, мына эми азыр бул последний келгенде азыр жанагы 2 жылдан бери иштеп жүргөн биздин кызга ошо координацияга акчасын төлөп, эми араң баштап атышат. Бир да кагазга жооп берилбей, бир канча жолу биздин посолдорго кайрылганбыз. Эми араң азыр мындай жандана баштады да. Так бул как кат жазылса эле 6 ай 7 айдан болду, мына бүт перепискасынын баары бар. Ошондо болуп калды, биз жактан кеткен жок бул. Азыр гана эми башталды кичине. Өзү негизи биз акча сурап атабыз. Биз кызыктар болушубуз керек. Алар эмес, ошон үчүн кат жазып коюу эмес, бул жерде мындай багыттуу иш алып барыш керек. Замир Марыкбаевич, сизден сураныч. Эми токтокунович, ушул боюнча бир кызматтык териштирүү жүргүзүп коюңузчу. Кимдин күнөөсү бар экен, эмне үчүн мындай токтоп калды? Сөзсүз. Андан макул. Кудай буюрса жанданыптыр, качан бүтөт айтыңыздарчы. Ким жооп бере алат бүтүшүнө? Кувейт боюнчабы? Кувейттин 21 миллион акча каражаты боюнча нейрохирургия жери чечилген, билесиздер, ошол жерде Кыргыз эл баатыры Металлик Мамытов өзү чуркап жүрүп, Бишкек шаарынын мэри менен ошол жердеги жер менчикке чыгып кеткен экен, сот аркылуу кайтарганбыз да. Жери чечилген. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин курулуп айткан мен таң калып атам. Качан бүтөрүн айтып коюңуздарчы. Конкретно быйыл башталабы? Төрө Закирович, бул жерден биз жактан эч кандай тоскоолдук жок. Азыр дагы тоскоолдук кылып атат анда. Жок, азыр ошо Кувейт жагынан алардын проектиси менен жүрөт экен, консультационный компанияны бүт баарын алардын эмеси порядок менен алыш керек экен. Мына ошолордун баары кармалып атат. Бүгүнкү күндө жана ПСД проектиси дагы баштала элек бул. Жок, сиздер эки тараптуу сүйлөшсөңүздөр, алардын иш планын конкретно билип албайсыздар. Качан бүтөт экенин билесиздерби же билбейсиздер? Биз аны азыр бир 24-жылга чейин деп пландаганбыз, бирок азыр ушу кыймыл болсо алда эме болуп атат. Мен сизге дагы жолугуп эме кылалык. Просто Кувейт жактан аябай эме зданиясына бир 6 миллион акча каражаты кетет. Өзү каралган акча. Здание оборудованиясы менен каралган. Оборудованиясы эми калгандары оборудованияга кетет. Анча-мынча. Бул эгерде больница курулуп кала турган болсо, Орто Азияда эң сонун жакшы больница болуп калат да. Сиздер көңүл бурсаңыздар. Замир Марыкбаевич, сиз көңүл буруңуз. Анан биздин комитеттен протоколдук тапшырма берип коелу. Конкретно айтыңыздарчы, кимдин күнөөсү бар экен, эмне үчүн кармалат? Ошол эле мисалы үчүн 18 жылга тиешелүү деп мен толук эсептейм. Мына Сауд фондунан келген ушул 30 миллион акча каражаты. Бүгүнкү күндө 6 мектепти жактырып туруп, калгандары качан кирет? Мындай келип аткан акчаларды биз өз учурунда колдонбосок болбойт. Ал жерде жеңилдетилген мөөнөт бар. Ал мөөнөт өтүп кете турган болсо биздин бюджетке мындай оорчулук келип калат. Ошондуктан сиздер аракет кылсаңыздар. Качан башталат калган? 6 мектеп белгилениптир. А калгандары качан белгиленет? 27 мектеп бар. 21. Кувейтский фонд боюнча биз сиздин тапшырмаңыз боюнча иликтөө жүргүзүп сизге жазуу түрүндө маалымат берип коелу. Мектептер боюнча азыр Госстрой представитель жооп берип койсун.
Урматтуу Төрөзагыч, Саудовский фонд боюнча жасаткан 27 мектептин курулуштарынын бүгүн 9'u башталды. Капсулалар салынып, фундаменттери куюлуп атат. 25 объекттин тендерлери өтүп, победителдери такталды. Азыр 16 контракттар түзүлдү. Калгандары жанагы комиссия, тендерный комиссиянын кароосунда контракт түзгөнгө болуп атат. Буюрса, азыркы жыл немеге чейин жумуш башталып атат. Эмки жылы бүтүргөнгө биз ошондой расчетторубуз бар. Эмки жылдын аягына чейин ошол мектептердин баарын куруп бүткөнгө графиктерибиз боюнча ошондой иштер жүрүп жатат. 20-жылы 1-сентябрга бүтүрөбүздөр Кудай буйрса. Ал жерде акча маселеси жок. Алды бүтүп калат, мындай болсо жылдын акырына чейин дегенде расчетлеп атабыз. Рахмат. Биз мына өзүбүздүн коллегалар менен жогорку кеңеште депутаттар менен 2 мыйзам долбоорун жогорку кеңештин сайтына чыгардык. Бул биринчиси бизде К2 К3 деген сапаттагы бензиндерди колдонууга тыюу салуу. Бул сапасыз бензиндерди койсо. Экинчиси Кыргызстанда электромобилдерди ким алып кирип ушул жерден чыгарам десе, алар салыктан бошотот жана электромобилдин запчасттарын жана алар заряд кыла турган тетиктерин салыктан бошотуу жеңилдик берүү боюнча. Кен акыркы убакта мына былтыркы жылы биз көрдүк, быйылкы жылы мына бир жумадан бери башталды. Кыргызстанда аба өтө катуу буланып атат, Бишкек шаарында, Ош шаарында да болуп атат. Ошонун негизинде мунун алдын алыш үчүн ушул нерсеге 2 мыйзам долбоорун чыгарып атабыз. Негизи ушул абанын булганышынын калктын ден соолугуна тийгизген таасири дагы иликтендиби ушул мыйзам долбоорун жазууда? Биз буну 1 жылдан бери иликтеп, 2 жолу парламенттик угул өткөздүк. Бишкекте жогорку кеңеште, Ошто Ош технологиялык университетинин базасында ушул экология факультети менен бирге. Азыркы убакта бизде жаш балдар менен кары картаңдардын дем алуу органдары көбөйүп атыптыр, органдардын оорусу көбөйүп атыптыр. Буну Саламаттык сактоо министрлиги расмий бизге маалымат берди. Экинчиден, азыр ошол жаман кир аба кирип, кан аркылуу кирип канды бузуп атыптыр да. Анан Кыргызстан инфаркт жана инсульт оорулары боюнча ушу кир абанын негизинен орто азияда 35 жаштан оорулар көбөйүп, биринчи орунга чыгыптыр. Күйүүчү майлардын стандартын жогорулатуу боюнча эмне сунуш киргизилет мыйзамда? Биз мыйзамда бул К2 К3 деген стандарттагы күйүүчү майлар кирбесин деп тыюу салып атабыз. К4 К5 өтүшүп атат. Ал эми электромобилди Кыргызстанда өндүрүүчүлөргө жана салыктардын бардык түрүнөн бошотуу жөнүндө жана мыйзамыңыздагы сунуш бул кандайдыр бир инвесторлорду кызыктырышы мүмкүнбү, же болбосо жөн эле мыйзам түрүндө эле калабы? Жок, албетте эң биринчи кезекте биз инвесторду кызыктырабыз. Анткени президент былтыркы жылы Кытайга барганда атайын ошо электромобиль заводуна барып, алар менен сүйлөшүп келгенде бул жака алардан бир делегация келген 20 чакты адам. Анан бул жерди көрүп, анан анча кызыкпады да. Анан биз ушуну кызыктырайлы деп атабыз. Эгер Кыргызстан ичинде кура турган болсо, биз салыктан жеңилдик берип аларды бошотойлу. Анткени бул узак мөөнөткө бизге көп пайда тиет да. Анткени бизде биринчиден ошол өзүбүздө нефть чыкпайт сапаттуу. Анан экинчиден биздин акчаларыбыз да сыртка чыгып кетип атат. Эң башкысы үчүнчүсү бизден абаны тазартууга чоң көмөк көрсөтөт. Анткени биздеги азыркы эксперттердин эсептөөсү боюнча абанын булгасынын 70% ушул автомобилдерден болуп атат. Деги эле ушул абанын булганышы жыл сайын депутаттар тарабынан кышында көтөрүлөт. Сиздер мыйзам долбоорунда дагы ушу кышка жакын алып келипсиздер. Анан кийин депутаттар андан сырткары тиги ушул абанын булганышы, Бишкектин түтүн басышы тууралуу ырда жазат. Мыйзамдагы мына кабыл алган турасыздар, эгер бардыгы колдосо. Эми ушул документтерди кабыл алып койгондо, сүйлөгөндө чечилбей атат бул маселе. Дагы эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Эми бул маселени бир гана депутаттардан гана күтүп отурбаш керек да. Бул маселе чоң жалпы коомдогу жалпы маселе болуп атат. Анткени биз келечекте өнүккөн жакшы мамлекеттердин катарына кошула алсак, эң биринчи биздин элдин ден соолугу чың болуш керек. Өсүп келип аткан жаш балдардын ден соолугу чың болуш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде бир гана депутаттардан гана эмес, ошол президент, өкмөт, жарандык коом, коомчулук бардыгы чоң аракет кылып ушунун үстүнөн иштесек, мен ойлойм, бул жерде биз жакшы жыйынтыкка жете алабыз. Айыңызга рахмат.